Атамдар жанын берип, бабалар сактап келген Айкөл кыргыз элден биз. Жакшы жерге бардыңызбы? Мына келиңиз, отуруңуз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Адахан мырза, мен программанын бир топ часын айтып түшүндүрдүм белге. Бирок булар ишенбейбиз, өзү айтсын деди. Ошон үчүн өзүңүздүн оозуңуздан укпаса булар эмне айтак ошо. Сөз Адахан Мадымаровго. Кожа мырзаңыздар. Рахмат, ассаламу алейкум. Хош келдиңиздер бүгүнкү жолугушууга. Рахман ака айткандай, бул киши эмнелерди айтканын билбейм. Бул кишинин айтканына мен жооп бербейм. Мен өзүмдүн айтканыма жооп берейин, анан убадаларды аябай катырып берип коюп, себеби булар мени урушуп атат. Баягы башка талапкерлер айткандай эле болбой турган нерсени деле болот деп тура бербейли 10 январга чейин деп. Мен анан Рахман акага айттым мен. Жанагы Тынар экөөңөр пенсияны 40 миңден кылам деп кыйраттыңарбы дегендей болду. Мына ошо экөө ушундай деп убада берип, ошон үчүн ишенбегиле, туура айтасыздар. Мен өзүмдүн оозумдан укмайынча эч нерсеге ишенбеңиздер. Заман ошондой. Мына ошол азыр ушул телефонда эмне чыккан болсо ошого ишенип калбадыкпы? Жок. Телефон дагы ар кандай. Телефондогу дагы фейктер ар кандай. Ошондуктан суукка карабай, башкага карабай ошол жерге келгениңиздерге рахмат. Биринчи жолу жыйын өтүп атса керек. Талапкерлер менен биринчи жолу жолугушуп атасыздарбы? Бизден башка бирөө жарым келдиби? Жок. Келип кетип турбу тиги жигит? Ноокатка келдиби? Бусиктер менен барган жоксуңарбы силер? Бардыңарбы? Жокпу? Ошо бусиктер менен барбагандар келип отурат ушул жерге. Биз Кыргызстанды төрө кыдырып жүрөбүз. Бардык жерде ушундай ойлор айтылып атат, пикир айтылып атат. Могул жерге келгениңиздердин ар бириңиздер ошол такси менен баргандардан 1000ден кишиге татыйсыздар, себеби сиздерди биринчи кезекте жүрөгүңүздөрдүн каалоосу менен келип атасыздар. Өз эркиңиздер менен келип атасыздар. Ал жерге азыр биз жогоруда Көк Жарда жыйында болдук, ушундай жолугушууда болдук. Бизди кыйнап алып барды деп аябай каттуу сөздөрдү айтышты. Эми ошондой сөздөрдү уккандан Кудай сактасын. Түз эфирден көрүп атасыздар, бардык ой пикирди билесиздер. Жакында эле парламенттик шайлоодо жолугушуп кеткенбиз. Менин 20 жыл баштапкы сүйлөгөн сөзүмдү коюп койсо деле көпчүлүк айтып атат, кечээ сүйлөдүңүз дегендей болду. Жок. Биз аны 25 жыл, 30 жыл, же 15 жыл башта айтканбыз. Биз кыйшаюусуз турганыбыздыктан бүгүн сүйлөгөндөй угулуп атат. Ошондуктан Чоңалайда сүйлөдүкпү, Карабулжада, Өскөндөгү, Баткен Сүлүктүдөгү баары бирдей. Сиздер угуп атасыздар аны. Көз карашыбызды билесиздер, максатыбызды билесиздер. Ошондуктан сиздерге дагы, мага да жеңил болсун, чу дегенде эле суроо жооп көтөлөт. Сиздердин сурооңуздар болсо, мен ошолорго жооп берейин. Убакытты үнөмдөйбүз. Бул биздин 4-чү жолугушуубуз бүгүн. Эң кыска кыштын күндөрүндө 4 жолугушуу өткөрүү деген өтө оор, кыйын. Болгондо да аралыгы биз эртең менен эле Баткенде элек саат 10-да Кадамжайда болдук. Андан кийин эле ошол Кызылкыяга келдик, Кызылкыядан Көк Жарга, Көк Жардан мына Кыргыз Атага келип турабыз. Ошо суроолор болсо мен жооп бергенге даярмын. Эч кандай ыңгайсыз суроо болбойт. Бере бериңиздер ар кандай суроо болсо. Ассаламу алейкум Адахан Кемсанбаевич, сиз президент болуп калсаңыз, экономика жактан, айыл чарба жактан социалдык жактан дейт. Социалдык деген сөз де чегара жактан, спорт жактан, туризм жактан кандай иш алып барасыз? Мына ошо колуңузда телефон барбы ошо суроону берген киши? Ошол телефонду бир бассаңыз АК Пресс деген бар. Ошону баса койсоңуз менин бир 100 сааттан ашык сүйлөгөн жерим бар. Экономика, тышкы саясат, ички саясат деген. Ошол жерден толугураак маалымат алып алсаңыз жакшы болот. Азыр экономиканы эми сааттап айтып бериш керек, айыл чарбасы боюнча дагы. Оптом жооп берейин ушуга. Кыргызстанда ушундай тартип орногондон кийин
тазалык болгондон кийин ушул сиздер айтып аткан маселенин баары өзүнүн ордуна түшөт. Ушундай. Булардын баарынын атасы ийгиликтин башаты бизде тартиптүүлүк, мыйзамдуулук, анан ыйман. Сизден мурунку бийликке келгендер убада берип кетип аткарган жок, көз боемоочулук жасады. Сиз кандай карайсыз? Ошо көз боемоочулук жасагандардын толугу менен жардам берген биз өзүбүз элбиз. Көзүбүздү боеп кетсе эле ошого боелуп калып эле ошолорго добуш берип көтөрүп келаткан элбиз да. Мына азыр Көкжардан айтышты мага. Төрө бизди коркутту эле деп. Төрө өзү кайда жүрөт эле ана? Өзү кайда бүгүн? Жээнбековке салбасаңар иштен айдайбыз деп айтты эле дейт. Ал Жээнбеков кайда бүгүн? Мен ушу бизден ноокатта жолугушуу болгондо айтпадым беле? Келгиле, революцияны жасайлы, ак таяк, көк таяк болуп бири-бирибизди куушпай, акырын калемдин учу менен жасап коелу деп. Туурабы? Айттым беле? Эмнеге жасай алган жокпуз төртүндө? Себеп кимде? Күнөө кимде? Жасаган жокпуз, себеп бизди напсибиз жасатпай койду. Ушундай. Ноокатты карасак азыр экиге эле бөлүп алган дейт. Эки эле киши бөлүп алган дейт. Биз кимбиз анда? Биз адам эмеспизби? Каалагандай кылып бөлүнөбүзбү биз? Мына карап көрүңүздөр өзүңүздөр. Өз жүрөгүңүз эркин болмоюнча өз бактыңызды сезе албайсыз, туугандар. Мына азыр Көкжардагыны ким көрүп отурду түз эфирде? Сиз көрдүңүзбү? Махабат деген эжеке сүйлөдү. Чучугуна жеткирип сүйлөдү ушул махабат эжеке. Мен абдан ыраазы болдум. Аябай каттуу сүйлөдү ушул эжеке. Анан дагы бир алдында отурду, атын унутуп калдым, бир эжеке сүйлөдү. Ал дагы айтты. Баламды иштен айдам деп коркутканынан бардым да дегендей. Биз ошол коркуп үркүп жүрүп ушул күндү көрүп атабыз да. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биздин жалгыз үмүтүбүз сиз дейт Кудай. Мен 95-жылдан бери сизди колдоп келем, дагы деле колдой берем. Өкмөттөн кысым болуп жатат. Ошого карабастан колдойм дейт. Кантип кысат өкмөт? Кучак менен кысабы? Кол менен, эмне менен? Кантип кысым жасалат? Ошону мага айтып бериңиздерчи. Эгер чындап кысым жасалып атса мага айтсаңыздар, мен жообун айтып берейин. Кантип кысылбай каласыз ошондо? Биздин жападан жалгыз байлыгыбыз болгон жетим тобуну сактап калың. Биз сизден үмүтүбүз чоң дейт. Рахмат. Биздин биринчиден жападан жалгыз байлыгыбыз эмес. Жетим тоо кайсы жерде билесиздерби? Демек, ошол нарында болуп аткан ишти нарындан шайланган депутат жакшыраак билет да, кандай дейсиздер? Анын атын дагы айтып атат. Кимге өткөн? Үрүмчүгө барып металлург комбинатын салыптыр дейт, металлургия. Демек, ал ишенимдүү экен, биздин жетим тоом ошол иштетишине ишенет экен деп атат. Туурабы? Ал менин сөзүм эмес, Шыкмаматовдун сөзү. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр дагы, бааны бериңиздер. Bir günde 5 жолу söz айтып, 5 жолу өзгөрүп кеткенди көрүп атабыз. Биз жабыр тартсак дагы сөзүбүздөн кайтпай атабыз. Мени менен чогуу жүргөн балдар дагы айтып атат. Онуна чейин эмне десе макул деп кое бербейсизби деп. Дей албайт, дебейм дагы. Мен шайланбасам шайланбай эле койдум, бирок менин сөзүмдүн эки болуусун каалабайм. 3 жыл башта ушул ноокатта стадионго сиздердин баарыңыздарды жаап коюп, ысыкта балдар чыркырап ыйлап, бүт Кыргызстанга уят болгонбуз. Ноокатта элди мал камагандай кылып камап, аким өзү кайтарып отурган эшиктин оозун. Сооронбай Жээнбеков келмейинче эч ким эч кайда чыкпайсың деп. Туурабы эжекелер? Эсибиздеби? Кайда ошол Жээнбеков бүгүн? Кайда кетти ал? Карабул жагы дагы кетип жатыр, мен кече барып келдим, жок ал жакта дагы. Мына мен ошол жерде сүйлөдүм. Бирдеме десе эле өзүбүздүкү деп чыктыңар эле дедим. Не болду ошону менен? Же президентиң жок, же келечегиң жок, же колунуң жок бүгүн. Не болдук бүгүн? Ошон үчүн киши тандаганды үйрөнөлү. Биз 2005-жылы бийликке келгенде Россиянын алдында Кыргызстандын 495 миллион доллар карызы бар эле. $0,5 миллиард доллар карызы эле. 3 ай, 4 айдын ичинде Россиядан 1 тыйын карыз калтырбастан биз кечкенбиз.
Биз кечкен эмеспиз, кечтиргенбиз. Ошол эле жылы башка өлкөдөн 1 тыйын албай туруп Камбарата 2 кесим куруп баштаганбыз. Ошол эле жылы 450 айыл өкмөттүн ар бир айыл өкмөтүнө бирден Нива же Жигули миндирип койгонбуз. Ошол эле жылы 1 класстан 4 класска чейинки балдарга ысык тамак уюштурганбыз. Россия 15 жылдан кийин быйыл уюштуруп атат ошону. Ошол эле жылы биз мамлекеттик бюджеттик казынаны 27 миллиардтан 64 миллиардка 3 эсе көтөргөнбүз. Ошол эле жылы биз башка мамлекеттер менен мамилени бекемдеп, кызматташуу Бишкекте трактор чыгаруучу, Беларусь тракторун чыгаруучу заводдун иштешин келишим кылып баштаганбыз. Менин көзүм көп нерсеге жетет, колум жетпей атат. Аябай көп нерсеге көзүм жетип турат. Мына мыкты усталар сыяктуу болуп атам да, ушул жерде комуз чапкан усталар бар, Кыргыз атадан. Ээр чапкан усталар бар, бешик чапкан усталар бар, Ошолордун колунда теше болбосо эч нерсе чаба албайт. Менин да колумда ошол бийлигим болбосо, айткан нерселерди жасай албайм. Мага ушундай суроо берердин алдында биринчи ошол жакка жетейин, жеткенден кийин ушул суроолорго жооп бере албасам, анда мени жоопко тартуулайт. Урматтуу агам Самай, сизди терең урматтоо менен шайлоочуңуз Бакыт Бекболот дейт. Бакыт Бекболот, биз билебиз, сиз көптөгөн мигранттарды колчулуктан бошотуп келгенсиз. Казакстандан, Кытайдан жана жолдо калган мигранттарды да сиз жол ачып берип, жардам бердиңиз. Казакстанда дагы деле куугунтукта, колчулукта калып кеткен адамдар бар. Ошолорду да кайтарып алып келсеңиз жакшы болот эле дейт. Ооба, жакшы болот эле, бирок айтып койгула дали, кайсы жерде эмне болуп атат? Колчулукта калып кеткендер менимче азыр жок, кандай заман бүткөн. Бул 93-92 жылдар эле. Ноокаттын сары алтыны деп дүркүрөткөн, камек өстүргөн биздин бүтүндөй жигиттерибиз, кыздарыбыз эмгекчи Казакстан ауданына барып, ошол жерде аябай ит көрбөгөн кордукту көргөнбүз. Билебиз, көз алдында турат мен. Мен эмне кылып койдумуз деген суроолорго ушундайларды айтсам жарашат, бирок жасаган ишимди айтпай эле койгонду жакшы көрөм. Атам Раматулла айтат эле, сооп иш кылып, ошону кайра айтсам, бир жагы таана болот, экинчи жагы сооптон жуулуп калат деп. Ушуну айтпай эле коелу. Жогору жактагы болгон чогулушта айтат, бир эне кыйналгандан айтат. Ошону дейт сүрөттөргө жумшабай, ошо бизге окшогон кампирлерге иштейт деп айтып койчу айнанайын балам дейт. Айтып атам. Уксун. Мына сүрөттөр уят маселе. 18 талапкер барбыз. Бир да талапкердин сүрөтү жок. Мына ол Баткенге кетип баратканда бир талаада карасаң деле ошонун сүрөтү турат. Каерге барсаң ошонун сүрөтү турат. Бул эмне болду? Каяктан пайда болду? Каяктан түшүп атат ошол каражат? Азыр могул жигит айткандай, кускандарын өз ара кустуруп алып ошол жакка чапталып атат. Эмне болуп атат? Көзүбүздү ачалычы туугандар. Zaman başka. Чындык үчүн күрөшкөнгө аракет кылалы. Урматтуу Аган Кырсанбаев, сизди колдогон туруктуу колдоочуларыңыздын атынан Ноокат районундагы ээрчибеген, жетеленбеген медицина кызматкерлери бар. Сизге ийгилик дейт. Рахмат. Бул баягы кысымга туруштук беребиз деген сөз да. Ошол сиздер бар болгон үчүн dünya ушундай болуп турат. Сиздер болгон үчүн бүтүндөй бар арамдыкка кетип калбай турабыз. Сиздер болгон үчүн ушул ак менен каранын күрөшү уланып атат. Эгер баарыбыз эле кол көтөрүп кеткен болсок, анда күрөш да токтомок. Анда жашоо да кызыксыз болуп калмак. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу ушундай туруктуу көз карашыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам. Бар болуңуздар, суроолор бүттү окшойт. Мына ичине караганда сырты жылуураак болуп атат. Анча-мынча кишилерди бир аз кармалып калган болсо кечирим сурайм. Келгениңиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Дайым аманчылыкта, жакшылыкта жолугушкан күндөрдү насип эткен болсун. Жана Көкжарда болгон чогулушта бирөө айтып атат, биринчи ишимди Көкжардан баштайм деп убада бериңизчи дейт. Жок, кандай убада бере албайм. Себеби биринчи иш кайдан башталышын
Bilbey turup, аны Рахман аке окса азыр дагы жолдон урушат. Баштайм деп кое бербейсиңби дегендей. Биз рахмат. Жана жаап койсоңор жылуураак турмак экен. Assalamu alaikum, hurmatly tug'anlar. Men bu yerda sonda o'tirganlarni qarab o'tirib, o'zim bir tiyanaga keldim. Mana o'tirgan odamlar, yaqinda bo'lgan prezidentlik saylovi, Adagan Kimsanbayevni qo'llab boradigan saylovchi qatorida eshittiraman. Men sizlarga ushul Adagan Kimsanbayev Madumonovni rayon boyunca saylovchilar arasındaki düzeltilen agitator katına çıktı. Varlık geçenimiz tuttuk. Yeni bazı sorularda Hakim Sabayız tolluk ayıttı. Yeni bizge dağı ekti tartışma verdi. Şunu baykamızlar. Köpçülük etti. Bunu Talip Beylik Hakim Sabayız'tı. Dinge karşı, dinle bundan degen sözleri takıdan. Oğuzdalık kuzlar, davettim ne de odasın degenden. Kırgızistan'da hazır birinci davetçi. Bu Adagan Kimsanbayev onu var. Ankeli, bunun aykan sözleri, yerimiz yetergen şunu, arı taza, nukura şındıklı söyledim, adirektörlüklü söyledim. Vakt menen qarab ayrılmasın. Bilgen жолдолағына жетеді адам бұл insan. Oşan için biz adaşmayla. Bu birinci. İkinci masalada bana 10 yıldan beri ben jiremi 5 sayloğa katıştım. Akırkı 3 sayloğa özüm şunçalı 2 sayloğa tam verdim. Agitatsiya degen bundan agitator degen. Öz gömülü bilebilen kapılara bilineceğiz. Biz agitasyon olup prezidentlik sayıldı. Madumarı prezidentke koyduğuz diye kanı bekliyoruz olacak. Tolka bildiğinden beri kaldık. O sonunda daha 4 dakika kolu salıp gettik o zaman. Geçeki prezidentlik, parlamentlik sayıldı. Biz daha 3. oranda alıp aldık. Boşanıcı tuğandan, dağaydan, acil üyümüzde varıp, bana çakamızlar, telefonumuzlar var. Uzun yaşanı görümüzler. Şimdi kömürce biz başına aytkan, aragandım, davet boyunca aytkan sözüm, bar bir boldalar mısınlarca, aksakallar mısın, köşatımızda öz olsunlar. Hatta biz Türkiye'de alanday degen sözlerde olmayalım. Uzun daha köp mesafesi soruşturuldu. Şimdi bizden hazır parça sayısayla anlatıyoruz. Kanday adam gerek. Karı bilindi, alı savaktı o. Köptü görgü, köptü bilgen adam boş gerek. Ben Madumarımda kanday ne bağlayayım? 4 yaşında attı ekti çattığım insan. 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'de okukan adam. 20 yaşında sivilizasyonluk memleket Germanya'daki demişlerin Almanya'da çalışıyorsun görgen adam. O şahta hizmet kılan. Rusya'dan bilim alan adam. Samanetton düşüp diplomlu kalman iş isteyesin tuğra memlekette hizmetka gelgen adam. Buna 30 yıldan beri siyasatta gelen adam bu bir kadar Ulyanov, Lenin okşap bir yıl memleket gelen adam. Altına baksa kogun dileğinin tane. İlge şunday kasanizmaz gerektir. İkincide uzunca gelip alttı. El arasında tartipti. İman dolusu saksayındı. Şunçalık kalp yukarılar. Özün birinci tazarıcılar. Şeriflerin tazarıcılar. Bunda şunçalık güçlü yer var eken. Bulutlu eket var eken. Özgür bilesiler. Ulyanov Vladimir'in bir yolda cırgından Lenin'de bakıyorlar. Stalin'de turukluğunu başında çaktırarak katılımlar onu Stalin'de bakıyorlar. Niye kaybettiler vardı? Yakında prezidentlik sayıldı. Madumarov, Livingston,
kimse bağırmış işaretini. Diyekten burada hep bu bağışlarında deket sabahlar var etti. Şunun bağımız yer arasında bir görüşmüşün adama kimse bağışla doğuştu. Tuğanlar, bayağı Kırgız elinde ayabay bir jakşı söz var da Basmayıldın taqdırın iyisi bilbeyt, at bilet. Er jigittin mıktısın, eli bilbeyt, jat bilet deydi. Biz uşunday özümüzdün mıқты adamımızdı bağlay alбай başka жаққа оңып кеткенге мен аябай таң қалам. Менен сөзді қысқартып, Адахан Кимсанбаевичке uzun ömür, den sağlık, işine ilgili dileklerini Kuday'ın dileklerini kavraması, bizlerin şu Adakan Kimsанбаевич'in dilek dinlememiz, kalan tuğanlarla, ilerleyenlerle yolsuzlukta şunda olup kaldı. Ardımızın dileğimizi Kuday'ın kavraması, Adakan işine ilgili den sağlık, devlet ise Kuday'ın dilekleri, maksatları kavraması olmadı. Rahmat, жақсылықтарда жолыққаны нәсіп қылсын барыңызға. Аман болыңыздар.